Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Бурулуш Сатиевайымдын эки тарап 3 чыгармасы. Биринчи бөлүм. Подписаться баскычын басып, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Сиздин бул аракетиңиз каналдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Көкбөрү эсине келгенде эмне болгонун түшүнө албай дендироо болуп далайга отурду. Эмне болгонун түшүнгөндө тиштери бөрүнкүндөй кычырап, күрөө тамыры көөп чыкты. Иттин баласы, ушуну кылмак беле. Аркасына кайрылып байланган колдорун чечүүгө аракет кылды. Бошочу да эмес. Машиненин жолдон чыгып кеткенин көрүп, ай ааламга азуусун жанып сөгүндү. Колума тийсең, жонуңдан тирүүлөй кайыш тилем, деп карганды. Анын бирөө жарым өтүп калабы деп жардам сурап кыйкырды. Анын кыйкырыгын эч ким уккан жок. Эми кандай кылаарын билбей жаны кашайды. Бир азга демин ичине алып, кантип бошонуунун амалын ойлоду. Колдорун акырындан кыймылдатып, бел боонун кандай байланганын баамдады. Анан арты менен эшикке ыктап, боонун бир учун эшик ачкан илмекке элди да акырындан тартты. Кудай жалгап, боо бошой баштады. Адегенде бир колун бошотту. Андан соң экинчи колу да бошоду. Бел боо жоон, жылма болгон үчүн оңой чечилди. Карышып калган колдорун ушалап жан киргизди. Анан машинанын үкөгүн карады. Акмак десе, баарын шыпырып кеткен тура. Үкөктү тарс эттире жапты. Машинадан түшүп, айланага көз чаптырды. Болжол менен 2 саатта эстен танып жаткан экен. Эми бул тоолордун арасынан аны издөө, үймөк чөптөн ийне издегенге барабар деп ойлоду. Өзүнүн башына каран түн түшкөнүн түшүндү. Тигилер эми мени соогойбойт. Кандай кылышым керек? Машинага кайра отуруп ойго чөмүлдү. Тигилерге кандай жооп берүүнү ойлонду. Кандай жооп берген күндө да эми алар мындай катаны кечиришпейт. Эмне кылыш керек? Бул жерден тезирээк кетиш керек. Бир баш жакшы, 2 баш андан да жакшы. Батыраак болгон окуя жөнүндө кабар бериш керек. Көкбөрү машинаны оталдырып көрдү. Машина оталды. О, Кудай, мунуңа да шүгүр. Машинанын ордунда бир азга оңулдап турду да, даркырап жолго чыкты. Көкбөрү машинаны жин урган немедей айдап жөнөдү. Шаарга тез эле кирип келди. Начальникке жүгүргөн тейден кирди. Анын кебетесин көргөн начальник жамандыктын жышаанын сезди. Кагаздарын четке жылдыра салып, ордунан тура калды. Иш жаман, тиги ит качып кетти. Көкбөрү ток этер жерин айтты. Эмне? Начальниктин өңү озоруп, көздөрүнүн чаары чыкты. Ал көрсө, дарыны ичпептир. Калпуктамыш болуп калыптыр. Жолдон мени эстен тандырып, куралдарды, акчаны алып качыптыр. Эй, ал кантип качты? Ал бүгүн алып кетерибизди кайдан билиптир? Кайдан билгенин мен кайдан билейин? Ага Кавказдыктын кишилеринен бирөө жардам бергенби дейм. Ой, иттин баласы, баарыбызды жарга такады. Кандайча, кантип качып кетти я? Эми аны кайдан табабыз? Кантип табабыз? Жанына бирөөнү алсаңыз болмок экен да. Начальник столду бир муштады. Башын мыкчып, ары бери баса баштады. Андан тээрин кайдан билдик? Ал жөнүндө сиз экөөбүздөн башка эч ким билбеши керек эле да. Анан кантип мен жаныма бирөөнү алат элем? Көкбөрүнүн кыжыры келе түштү. Бул акмак баардыгына мени күнөөлөгөнү жатабы деп ойлоду. Эми ким күнөөлүү экенин териштирип отурууга убакыт жок. Аны кийин териштиребиз. Азыр алмазды жердин 7 катар түбүнөн болсо да табышыбыз керек. Тигилер бизди кечирбесин жакшы түшүнүп атасың го дейм. Начальник Көкбөрүнү жеп жиберчүдөй карады. Мен көкме эмесмин,
Бардығын түшүнүп атам. Көкбөрү кесе жооп берди. Болуптур. Сени эч ким көкмее деген жери жок. Эми кандай кылабыз? Начальник жоошуй түштү. Издеш керек. Бизде болгону 2 күн бар. Уюштуруучуга билдирсек кандай болот? Жок. Азырынча эч кимге жигин билдирбешибиз керек. Бирок бизге издөөгө адамдар керек. Болгондо да бизге берилген адамдар керек. Ансыз деле милициялар издеп атышат. Жердин баарында анын сүрөттөрү илинген. Ал эми кокустан ошолордун колуна түшүп калышы мүмкүн. Биз алардан мурун табышыбыз керек аны. Бизге азыр кайрадан эле Бектур жардам бере алат. Анын дайыма машыгып жүргөн жоокерлери бар. Анын үстүнө алар ошол алмаз качкан аймакты жакшы билишет болуш керек. Биз ага күнөө коюшубуз керек баары бир. Эмне үчүн алмаз уктаган жок? Демек алар ага же таптакыр берген эмес дарыны, же ага билдирип коюшкан бүгүн алып кетээрибизди. Ошонун негизинде биз аны бизге издөөгө жардам берүүсүн талап кыла алабыз. Бирок ал биздин дообузду мойнуна ала койбойт болуш керек. Ал абдан митаам неме. Анда кандай кылабыз? Анда биз ага сураганын беришибиз керек. Бизде башка арга жок да. Башыбыз кеткиче акчабыз кетсин. Мунуң жүйөлүү кеп. Анда сен шаарга келип убакытты коротпой кайра ошого барсаң болмок экен да. Начальник Көкбөрүнү күнөөлөгөндөй карады. Мен сиз менен кеңешпей туруп кантип андай кылмат элем. Бир айласы Бектурдун кишилери издегенге жардам бериши керек. Сиз туура айттыңыз. Эгерде аны бизден мурун милициялар кармаса, биздин көйгөй 2 эсе көбөйөт. Алмаз унчукпай тура бербейт да, туурабы? Ал болгонун болгондой айтса биз өлдүк. Иттин баласы кыйын экен го. Эми мен тезирээк кайра тоого жөнөйүн. Бектурдун жигиттерине кошулуп, ал итти эми өзүм да издейм, деди Көкбөрү тиштерин качыратып. Болуптур, ошонт. Бирок эртеңкиге чейин анын чындап качканын тигилер билбегидей болушу керек. Эгерде эртең кечке чейин табылбаса, сен мага кел. Дагы бир амалын ойлонуштуралы. Жарайт. Мен жөнөдүм анда. Көкбөрү ордунан туруп шак жөнөп кетти. Алмаз тоонун батыш тарабы менен жүрүп отуруп, чоң кызыл асканын түбүнө келип токтоду. Ушул жерге отуруп дем алууну чечти. Самсаала өсүп турган бөрү карагаттан сыдырып алып, алаканын ары бери салып үйлөп туруп, оозуна салды. Кычкылаштан ичиркенди. Абдан бышалек карагат өтө кычкыл болот. Айлананы карап жегенге бир нерсе издеди. Азырынча от жакканга да болбойт. Түтүндү байкап калышы мүмкүн бирөө жарым. Эс алып алган соң тоонун аркы бетине өтүп алыш керек караңгы киргиче. Түнкү жатакты да табыш керек. Бул тоолордо ит куш болоору бышык. Коргонууга тапанчалары болгону менен ок атууга да болбойт. Эми тигилер мени издешет. Издегенде алар мени болду болбоду тоо ашып кетти деп ойлошот. Алмаз жакшылап ойлонууну чечти. Демек, мен батыш тарапка тоо ашып кетсем, түз эле алардын колуна түшүп калышым мүмкүн. Ай Макоо жаным, Адилден бул тоолор кайсы тоолор экенин сурабаптырмын да. А эгерде мен бул тоонун чыгыш тарабына өтүп кетсем кандай болот? Анда кайда барып түшүп калам? Эмнеси болсо да мен батыш тарапка кетпешим керек. Болушунча тоодон ылдыйлабаганга аракет кылайын. Бирок сууну, тамакты кайдан табам? Күн болсо азыр жылуу эле. Кой, урушта туруш жок. Жөнөйүн анда. Бара көрөрмүн. Алмаз тоо кыркалап жүрүп отурду. Тоонун абасы анын демине дем кошуп, бала кезинен көнгөн ыкмаларын колдонуп, каргашалуу жерден болушунча алыстап кеткенге аракет кылды. Күн батайын деп калганда эс алууну чечти. Тамак ичпеген үчүн алы кетип баратканын сезди. Суу сапта чыкты. 1 чакырымдай жерде өзөн бар экен. Демек, ошол жерде суу да болушу мүмкүн. Бир аз эс алып, ошол өзөнгө бет алды.
Алмаз жаңылбаптыр. Өзөндө бир арык суу жыбылжып агып аткан экен. Жата калып суусун кандырды. Аңгыча аркы кырдан жамыраган койлордун үнү угулду. Алмаз жүгүрүп барып ит мурундун бадалына жашынды. Бир короо кой кырдан жамырап сууга жүгүрүштү. Булар ушул жерден суу ичишет тура. Аңгыча кырдан атчан чабан да көрүндү. Жанындагы ити тынчсызданып, улам ээсин тегеренип үрө берди. Алмаздын шаштысы кетти. Ит аны сезип атты. Ой, сен эмне эле болуп атасың? Бир нерсе сезип атасыңбы? Эмне, коен жүрөбү? Итин карап кобуранды койчу. Ит болсо куйругун чамгарактатып, ооба дегенсип борс этти да, түз эле Алмаз бөгүп жаткан бадалды көздөй жүгүрдү. Шайтан, сезип калбадыбы? Качууга кеч болуп калды. Алмаз чөнтөгүндөгү тапанчаларды бадалдын түбүндөгү кургак жалбырактардын астына көмө салды. Куралчан экенин көрсө, койчунун жүрөгү түшөт го деп ойлоду. Ит абалап бадалды айланып жүгүрдү. Алмаз акырын таңдайын такылдатып, итти жоошутууга аракет кылды. Ит үргөнүн басаңдатып, Алмазды эки кулагын тикчите карап калды. Болду эми, жөн эле үрө бересиңби? Алмаз иттин көзүн карап акырын сүйлөдү. Кандай ит болсо да тилин тапканды билчү Алмаз. Иттен көзүн албай, ит башын оңго кыйшайтса оңго башын ийип, солго башын кыйшайтса солго башын ийип, акырын кобурап сүйлөп атып итти жоошутту. Ит эми эзелки таанышын көргөндөй куйругун шыйпаңдатып бир орунда туйлады. Аңгыча иттин ээси жете келди. Алмаз бадалдан чыгууга аргасыз болду. Ой, сен кимсиң? Койчу Алмазды көргөндө чочуп кетти. Салам алейкум аба, мен адашып калдым. Алмаз болушунча муңдуу жылмайды. Адашып? Кайдан адашып жүрөсүң? Мен кой таштагы аскер бөлүгүнөнмүн. Ошол жакта кызматтамын. Биз тоо арасында жүрүүгө машыгууга чыкканбыз. Анан мен коен кубалайм деп адашып кеттим. Жанындагылар кайда калганын билбей калдым. Бул тоолорду жакшы билбейт экем, кайсы тарапка кетип калганымды да билбей калдым, деди Алмаз оюнан чыгарып. Ошондойбу? Койчу Алмазды сын көз менен карады. Алмаздын сөзүнө ынангандай болду. Мен кайда келип калдым? Алмаз учурдан пайдаланып сурады. Бул тоолор илгертен калган ата бабаларыбыздын тоолору. Тетиги тоонун ар жагында Ак Түз деген жер бар. Уктуң беле? Укпай анан? Алмаз билбесе да билген кишидей болуп койду. Ой, мен ушунча алыстап кеткен экем, Демек мен таптакыр башка жакка кетип калган турбаймынбы? Силер кайсы тоого чыктыңар эле? Биз кайсы тоого чыкканыбызды деле билбейм. Бизди вертолет менен ташташкан. Кайсы тоолор экенин деле айтышкан эмес. Биз ушу тоолордо 5 күн машыгууда жүрмөкпүз. Биздин лагерь кайсы жерде калганын да билбейм. Эми мен кайра келген жагым менен кете берсемби деп атам. Болбосо тигилер мени издеп убара болушат го. Балам, караңгы киргени калды. Эми аларды караңгыда кантип табасың? Бүгүн биздикине түнөп ал. Таңзаары менен жолго чык. Койчу эчкенебей ушундай деди. Анын байоолугуна Алмаз таң калган жок. Тааныбаган адамды конуп кет деп айтканга тоодо жашаган малчылар гана жөндөмдү. Тигилер мени издеп убара болушпас бекен. Алар эмнеге убара болушмак эле? Издешсе биздикинен таап алышар. Жүрү. Койчу дүнүйө капар алдыга түштү. Алмаз аргасыз анын артынан жөнөдү. Бир чети ичинен сүйүнүп атты. Бир аз тамактанып, эс алып, таңзаары менен чыгып кетейин. Тигилер караңгыда издейди эле коюшпас деп ойлоду. Койчу алачыкта жалгыз эле жашайт экен. Койлорду жип короого киргизишип, алачыктагы темирмешке от жагышты. Алмаз безеленип, баардыгын көнүмүш адат менен жасаганын байкады койчу. Балам, сен мал менен өскөнсүң го дейм. Ооба ата, мен кенедейимде мал четинде чоңойгом.
Алмаз өзүнүн балалыгын эстей калып үшкүрүп алды. Анан эмнеге аскер кызматына кетип калдың? Койчу Алмазды кантээр экен дегендей карап калды. Жашоо ошо калып барды мен ата. Мен ойма коюшса тоо койнунда эле жашамакмын өмүр бою. Ошондой де. Эркине каршы аскер кызматына барганыңа чоң себеп болсо керек дейм. Ооба, ошондой ата. Чоң нерсе себеп болду. Сиз өзүңүз эмнеге бул жерде жалгыз жашайсыз? Мен бул жерде аялым, улуу балам менен турам. Алар бүгүн жаккага түшкөн. Биздин айылдаш тууганыбыз каза болуптур. Алар эми 2 күндөн кийин келишет бул жерге. Чайыбыз да кайнады. Кел анда чайдан ичели. Ата, отура бериңиз, мен даярдап берем чайды. Алмаз ордунан секирип тура калды. Чайды ардан бери даярдай салды. Койчунун ичи жылып отурду Алмазга. Бул өзү тарбия көргөн жакшы адам экен. Анда эмнеге түрмөгө түштү экен кургур. Койчу жана көргөндө эле тааныган Алмазды. Мындан 2 апта мурун милисалар Алмаздын сүрөтүн алып издеп келишкен. Бул түрмөдөн качкан өтө коркунучтуу адам. Эгерде көрүп калсаңар дароо кабар бергиле дешкен. Дегенде жүрөгү оозуна кептеле түшүп, бирок Алмаздын жоодураган, эч күнөөсүз адамдыкындай көздөрүн көргөндө өзүнө келген койчу. Анын бадал түбүнө бир нерсени катып койгонун да байкаган. Тапанча же бычак болушу мүмкүн деп ойлогон. Качкынды ээн кое берип, түндүн кайсы бир окумда келип өлтүрүп кетет деп кооптонуп отургуча, аны таанмаксан болуп жанына алып кетүүнү туура тапкан. Эми болсо бул адамда эч күнөө жок экен. Мындан жамандык күтпөш керек экенин жүрөгү шыбырап, санаасы биротоло тынды. Балам, баканда илинген эт бар. Эми шам-шум эткенге бирдеме жасайлы. Түн бакырдыкы деген бир аз кобурашып отуралы. Бүгүн сени Кудай Таалам өзү айдап келген тура бул жерге. Койчу Алмазга чын жүрөгүнөн жылмайды. Мейли ата, мен алып келе калайын эттен. Алмаз ордунан шап туруп, эшик алдындагы бакандан бир жилик эт алып кирди. Тиги мүшөктө бир аз картошка боло турган эле. Куурдак эле кылалыбы? Ооба, ошентели эле. Курсагы абдан ачкан Алмаз сүйүнүп кетти. Казанды отко аса салып, этти ардан бери турап, кууруп жиберди. Ара чолодо аркы беркиден кобурашып коюшат. Тамак пышкан соң экөө жакшылап тамактанышты. Ачка болуп турса да үзүлүп түшпөй, Алмаздын тамакты сыпаа жегени жакты койчуга. Чарчаган Алмаз тамактанып бүткөн соң уйкусуна ээ боло албай, оозун араандай ачып уйкусурады. Балам, сен тиги төшөктөн салып жата бер. Мен жылкыларды бир карап, короону бир тегеренип коюп жатайын деди койчу. Ата, мен деле карап келем, сиз жата бериңиз, деди Алмаз ордунан обдулуп. Жок балам, малчы малын өз көзү менен карабаса тынч уктачу эле. Сен жата бер, мен өзүм эле. Койчу ордунан туруп тышка чыкты. Ал чатырга кайра киргенде Алмаз терең уйкуга кеткен экен. Кургур чарчаган экен. Бул мынча күндөн бери тоо койнунда жүрсө жүдөп калат эле, кайда жүргөндеги. Койчу Алмазды карап терең ойго батты. Мунун албан күчү бар экен. Кийимдери таза, денеси таза. Өңү деле көп күндөн бери тоодо жүргөн адамдыкындай эмес. Мунун бир сыры бар го. Милисалар келгенде түрмөдөн качканы 2 жума болду дешкен. Демек, бул кеминде 1 айдан бери тоо ташта жашынып жүрүшү керек эле. Бул күн жок жерде жашап жүргөндөй өңү купку, ичкен жегени деле ырас болгон өңдүү. Муну бирөө багып жаткандай. Эртең эгерде ыгы келип калса ачык сүйлөшөйүн, ыгы келбесе кете берсин, деп ойлоду да жатууга камынды койчу. Эртеси Алмаз койчудан мурун туруп мешке от жакты. Чатырап күйгөн чегедектин жытына магдырап ойлонуп отурду. Чатырдын ичи заматта жылып чыкты. Койчу ойгонсо да уктамыш болуп жата берди. Бул бала зээндүү бала экен. Эгерде качкын болбогонунда ушул жерде калып калчы дейт элем го. О көкме жаным,
Эгерде качкын болбосо, ушул жерге келет беле бул. Эми буга кандай кылып жардам кылыш керек? Койчу чын жүрөгүнөн Алмазга жардам бергиси келди. Бирок кантип жардам бере алат? Эмнеси болсо да ыңгайын таап ачык сүйлөшөйүн деп ойлоду. Алмаз да өзүнчө ой жүгүртүп отурду. Ак көңүл жакшы адам экен. Колумдан келсе чоң жакшылык кылат элем. Бирок азыр буга эмес, өзүмө да жарытылуу жардам кыла албайм го. Тигилер мени издешсе бул жерге да келиши мүмкүн. Анда мен бул кишиге да маселе жаратам. Ошондуктан эртерээк кетейин бул жерден. Балам, турдуңбу? Койчу ордунан копшолуп, эми жаңы ойгонгон адамдай болду. Ооба турдум ата. Жакшы уктадыңызбы? Жакшы уктадым балам, абдан жакшы уктадым. Койчу ордунан туруп кийине баштады. Чай кайнап калды. Чай ичип алып мен эртерээк жылайын ата. Мейлиң балам, жолоочунун жолдогусу деген. Койчу ордунан туруп тышка чыкты. Алмаз койлорду короодон чыгарышып, белге чейин айдашып барды. Койчу жон баштыкка нан, курут, бир кесим карын май салып берген. Анысына абдан ыраазы болду Алмаз. Жонго чыгышкан соң койлорду бетке жайып жиберишти. Балам, кел эми мындай көчүк баса тур. Кечөөтөн бери аты жөнүңдү да сураган жокмун. Атың ким балам? Деп сурады койчу. Менин атым Алмаз ата. Өзүм көлдүк болом. Атың жакшы экен балам. Алмаздай бекем болсун деп койгон го атыңды. Менин атым болсо жакшылык. Эми дагы ушул биз тарапта болуп калсаң келип кезигип кет. Койчу Алмазды карап жылмайды. Макул ата, келип калсам сөзсүз кезигем сизге. Чоң рахмат сизге. Мен эми жылайын. Тигилер издеп убара болушту го. Алмаз тынчсызданып ордунан турду. Балам, алар сени жарым ай мурун эле издеп келишкен. Койчу Алмаздын көзүн карабай, тээ алысты карап сүйлөдү. Алмаз токтоп калды. Кандай дейсиз? Балам, отура тур бир аз. Эми мен сага болгондой айтып берейин. Мындан 2 апта мурун сенин сүрөтүңдү алып милициялар келишкен бул жерге. Аттың Алмаз экенин да айтышкан. Алардын айтуусунда сен түрмөдөн качкансың. Койчу башын Алмазга буруп, эми аны тике карады. Кандайча? Алмаз чындап эле койчунун сөзүнө таң калды. Кайра отуруп калды. Ошондой балам, сени милициялар түрмөдөн качкан өтө коркунучтуу адам деп издеп жүрүшөт. Мен сени кечөө көргөндө эле тааныгам. Бирок сенин көздөрүңдөн сенин жаман адам эмес экениңди түшүндүм. Ошондуктан сени үйүмө алып бардым. Балам, чыныңды айтсаң мен сага жардам берүүгө аракет кылайын. Сен түрмөгө эмне себеп менен отурдуң эле? Ата, мен таң калып атам. Мени эмне үчүн 2 апта мурун издеп келишет? Мен кечөө эле качкам. Бирок мен кечөө түрмөдөн эмес, ушул тоо арасындагы башка бир үйдөн качтым. Ал абдан жашыруун үй экен. Мени 1 ай мурун ошол үйгө алып келишкен түрмөдөн. Анан эмнеге мени кайра өзүлөрү издеп жүрүшөт? Балам, мен кантип калып айтайын? 2 апта мурун издеп келишкендери чын. Сенин сүрөттөрүң райондук милициянын алдында, ал түгүл биздин контордун алдында да илинип турат деп уккам. Түрмөдөн кылмышкер качыптыр деп эл ичи эч жактан бери ызы-чуу түшүп атышат. Бирок кебетеңе караганда сен кечөө качканың да чын. Тоодо 1 айдан бери качып жүрсөң башкача болот элең. Мен такыр түшүнө албайтам. Эмнеге алар өзүлөрү сени башка жакка алып барышып, анан кайра өзүлөрү эле издеп жүрүшөт? Ата, мен сизге баарын башынан айтып бербесем болбой калды окшойт. Балам, мен сенин кылмышкер экениңе деле анчейин ишене албай турам. Кылмышкерлер сендей болбойт. Жаш кезимде мен да түрмөгө отуруп чыккам. Жаштыгым менен бирөөнүн азгырыгына кире коюп, казактардан жылкы уурдап түшкөм түрмөгө. Тиги тоонун ары жагы эле казактардын жайыттары. Койчу маңдайындагы тоону көрсөтүп койду. Ата, мен бирөөнүн күнөөсүн мойнума алып түшкөм түрмөгө. Алмаз
карыяны карап сөзүн баштады. Милисалар мойнуңа илип койгон экен да. Андай десе да болот, бирок мен өзүм да ага каршы болгон жокмун. Мен өзүмдүн сүйгөн кызымдын күнөөсүн мойнума алгам. Андан ары Алмаз болгон окуяны башынан баштап төкпөй чачпай айтып берди. Койчу Алмаздын сөзүн бөлбөй кунт коюп угуп отурду. Алмаздын бир калыпта чыккан коңур үнүнөн ал жүрөгүндөгүсүн айтып атканын туйду койчу. Демек ошондой де. Анда мени ички сезимим алдабаптыр. Сен чын эле кылмышкер эмес экенсиң да. А тигилер сени эрөөлгө чыгармакчы болушса, эмнеге сени ага чейин түрмөдө эле кармашкан жок? Анысы мен деле билбейм. Эмнеге мени тоодогу үйгө алып барышты? Анан эмнеге кайра мени издеп жүрүшөт? Менин оюмча, сени тоодогу үйгө алып кетүүгө бир чоң себеп болгон. Алар сени түрмөдөн алып чыгып кетишип, сени өзү качып кетти деп жарыялашкан го. Демек алар сени башка бирөөлөрдөн жашырган. Ошондуктан милисалар сени издеп жүрүшөт. А сенин тоодогу үйдө экениңди түрмөнүн начальниги Шериге экөө гана билет болуш керек. Кызык, эмнеге алар сени түрмөдөн өзүлөрү алып чыгып кетишти? Койчу ойлонуп калды. Мунун айткандары карандай чындык. Ооба, түрмөлөрдө ошондой эрөөлдөр болуп турат. Ал жерде өтө чоң акчалар тегеренет. Балким түрмөнүн ичинде мунун өмүрүнө коркунуч туулдубу? Болушу мүмкүн. Асага түрмөнүн ичинен өчөшкөн бирөөлөр болгон эмес беле? Жок, андай деле болгон эмес. Алар мени бараар менен эле коргоого алышкан. Мага ал жерде эч ким өөдө карап сүйлөчүмес. Ал түрмөнүн начальниги абройлуу кылмышкерлер менен тыгыз байланышта окшойт. Анда таптакыр түшүнүксүз. Эмнеге алар сени түрмөдөн алып качышкан? Ата, эмнеси болсо да мен эми бул жерден тезирээк кетейин. Азыр мени милисалар эмес, баш кесерлер издейт. Сиздин мага жардам бергениңизди билишсе, сизди да жөн коюшпайт алар. Ооба, аның да туура балам. Бирок сен эми кайда барасың? Казактар жакка ооп кетсең кандай болот? Жок ата, мен тескери жакка кетишим керек. Алар да мени казактар жактан издеши мүмкүн. Болду болбоду ошол жакка качты деп ойлошот алар да. Алар казак досторуна да кабар берип коюшу мүмкүн. Бул шүмшүктөр бири-бирин аябай колдошот турбайбы? Ооба, алар бири-бирин кыйын колдошот. Алардын мыйзамдары биздин мыйзамга караганда алда канча күчтүүрөөк болот. Бирок ошентсе да алар кылмышкерлер да. Ата, мен кетейин эми. Алмаз кайра ордунан турду. Аман болсом, бир кездерде кезигээрбиз. Сизге чоң рахмат. Балам, токтой турчу. Акыл калча иш кылбасак бат эле колго түшүп калышың мүмкүн. Менде бир ой бар. Сени шахтага алып барып жашырайын. Илгери ушул тоолорго геологдор келип шахта казышкан. Издегендерин таппай коюштубу? Айтор шахтаны кайра жаап кетип калышкан. Көп жылдан бери шахтага киши барбай, анын тегерегине бадалдар өсүп, шахтанын оозу таптакыр көрүнбөй калган. Ал шахтанын оозун мен боз жигит кезимде бир чабан көрсөткөн. Ал жолду мен билем. Сен азырынча ошол шахтага баш катканың жакшы болот го дейм. Алар сени бул тоолордон издешсе, сөзсүз түрдө мага келишет. Алар келип кеткенден кийин дагы бир айласын ойлоп табарбыз. Ошентелиби? Алмаз карыяны ойлуу карап калды. Ошенткениң эле оң болот го. Тиги тик чокулуу тоонун астындагы борчук жарды көрдүңбү? Сен ошол жакка жыла бер. Мына жон менен жүрүп отуруп тиги тоого кептелесиң. Ал тоонун батыш тарабы менен жүр. Кыялап жүрүп отуруп ошол борчукка туштап чыгасың. Андан ары өзүң деле табасың го жолду. Ошол борчук жардын алдынан мени күт. Мен койлорду өөдөкү жайытка жайып коюп барып калам. Мен атчанмын да балам. Бат эле жетем ал жерге. Анда эрте күндү кеч кылбай жөнө.
Болуп турат, бирок өзүңүз этият болуңуз, деди Алмаз жон баштыгын комдонуп. Бара кой эмесе, анан кезигебиз. Койчу атына шап минип, койлорду көздөй бастырды. Баса, кечөөкү бадал түбүнө каткан оокатыңды ала кет. Алмаз токтой калып койчуну карап калды. Алып ал балам, кереги тиет. Койчу ынангыдай айтты. Болуп турат, рахмат сизге. Алмаз жон менен өөдө кайбирендей жеңил жүгүрүп жөнөдү. Көкбөрү Бектур менен Гермур айтыша кетти. Бектур өзүнүн балдарынын эч кимиси Алмазга жардам бербегенине кепил болду. Бирок чырларын кийинкиге калтырып, азыр тезинен Алмазды издөөнү чечишти. Жаңы эле эс алууга кете турган кызматчыларын токтотту. Бардыгына тапшырма берди. Ал казактар тарапка ооп кеткенге аракет кылат. А дегенде ошол жакты тинткиле. Эгерде табылып калса, өлтүрүүгө же жарыдар кылууга тыюу салам. Ал бизге тирүүлөй, аман эсен керек. Аны кармоого кудуретиңер жетет го деп ойлойм. Бектур тизилип турган кызматчыларын кыдыреке карады. Баары үнсүз баштарын ийкешти. Эмесе жөнөгүлө. Эсиңерде болсун, анын жанында куралы бар. Этият болгула. Кожоюндун сөзү Адилге абдан жакты. Азаматсың Алмаз, деп ойлоп койду ичинен. Бектур машинада отурган Көкбөрүнүн жанына келди да аны тике карап сүйлөдү. Мен сага күнөөлүү болгон үчүн жардам берип аткан жерим жок, түшүнүктүүбү? Албетте, түшүнбөй анан. Көкбөрү мыйыгынан күлдү. Эсепти тиги шүмшүктү кармагандан кийин жүргүзөлү, деди. Болуптур, жөнөгүл анда. Жанагы өзүң токтогон жерге алып бар балдарды. Ошол жерден баштаганыңар оң болот. Тиги Кумар деген жигит из кубар. Ошону алдыга жибергиле. Мейли анда, жолуңар болсун, деди Бектур Көкбөрү менен кол алышып. Адил ичинен Кудайга жалынды. Алмаз болушунча алысыраак кетсе экен. Тиги Кумар деген неме чынында эле из кубар. Кандайдыр бир өзүнүн ички сезими менен 3 күн мурунку изди таап коет. Алтоо экиден бөлүнүп түш тарапка кетишти. Күн кечтеп калгандыктан 3 сааттан кийин болжошкон жерден кезигишти. Кап, убакытты уттуруп ийдиге окшойт, деди Көкбөрү ташка отура калып. Караңгы кирип кетти, деди жандагысы. Эми убакытты дагы уттурбаш үчүн ушул жерге түнөшүбүз керек. Эртең таң заарынан чыгабыз. Кубалоонун кумарына кирген жигит бейкапар башына жон баштыгын коюп уйкуга кетти. Ушунукундай нервтер кимде бар болду экен, деп ойлоп койду Көкбөрү. Бирок буга эмне? Табылса табылат, табылбаса баары бир да. Мага окшоп мунун тагдыры эми Алмаздын колунда эмес. Көкбөрү ойлонуп далайга отурду. Аңгыча из кубар Кумар жандоочу менен жете келди. Бир нерсе билинеби? Деп сурады Көкбөрү. Жок, тиги тарапта эч нерсе жок. Ал батышка эмес, чыгышка жөнөдү болуш керек. Ал көкмө эмес да. Биз аны батыш тараптан издээрибизди түшүнөт го дейм. Эртең менен биз чыгыш тарапка жөнөйлү, деди Кумар. Мен да ошентип ойлоп атам, деди Көкбөрү. Болуптур анда, эс алалы. Искубар Кумар таң заарынан туруп, жанына киши албай эле жолго чыкты. Түшкө жакын Кумар Кызыл Жардын түбүнө келди. Демек ушул жерде болгон экен. Ал сыдырылып калган бөрү карагаттын бутагын кармап ойлонду. Анан жардын түбүндөгү буйдаланып калган чөптү көрдү. Бул жерге отуруп эс алган экен. Жерге түшүп калган бөрү карагаттын жемиштерин көрүп абдан ашка болгон экен. Болбосо буша элек бөрү карагатты жебейт эле го, деп ойлоду. Айланага көз чаптырып суу издеди. Болду болбоду, ал суусады. Демек суу издеди. Алмаздын издери менен жүрүп отуруп өзөнгө келди. Өзөндүн тегерегиндеги койдун кыктарын көрүп, бул жерден бир короо кой суу ичет экен. Демек жакын жерде малчы бар, деп божомолдоду. Койлордун изи аркы кырдан түшөт экен. Кумар кырга чыгып, койчунун чатырын көрдү. Чатырга барып, анын эшик боолорун чечип ичине кирди.
кичинекей жалпак столдун үстүндөгү эки чынынны көрдү. Бул жерде эки адам жашайт го, же тиги качкын конокко келгенби? Чатырдан чыгып, боолорун кайра байлап коюп, койлордун изи менен жөнөдү. Бадал түбүнө жашынып алып, турнабай салган койчу Кумарды көргөндө эле анын куугун экенин билди. Эми бул шүмшүк мени койдун изи менен табат. Үйгө конок келгенин билди болуш керек. Буга кандай деп жооп бериш керек деп ойлоно калды. Кумар бат эле жете келди. Ассаламу алейкум байке. Кош колун сунуп учурашты. Койчу алига алып жатып, бул нарындык же чүйлүк го деп ойлоду. Адатта ошолор байке дешет. Алейкум ассалам. Ий батыр, сен кайдан адашып? Бу 2 күндөн бери адашкандар көбөйүп кетти го. Койчу Кумарды күлүңдөй карады. Ал кимдер экен адашкан? Кумар билмексен болуп сурады. Кечөө кечинде келген бирөө адашып. Тоого аскерлерди машыктырууга чыгарышкан тура, ошолордон адашып калыптыр. Ал адашкан неме кайда кетти анан? Сен эмне ошону издеп жүрөсүңбү? Сен да кой таштагы бөлүктөнсүңбү? Койчу ант корсуп карап калды. Ооба. Кумар бир саам буйдалып калды. Мен да ошол жактанмын. Ошол жигитти издеп жүрөбүз. Бизден бөлүнүп адашып кетиптир. Ал жигитиңер түндө меникине конуп алып, таң заарынан туруп кетип калыптыр. Мени ойготпоюн дегенби, же өзү эле ошондой тартипсизирээк немеби? Айтор коштошпой кетип калыптыр. Койчу беймарал сүйлөдү. Анын дүнүйө капарып отурганынан Кумар ага ишенгенсип калды. Ой, ит десе, кайда кетти болду экен деп тилденип алды. Ал кечинде келген жолу менен эле кетейин, эптеп табаармын деп аткан. Ошол келген жагы менен эле кетти го кайра. Жок байке, келген жагына кетсем ага кези кете эле го. Ал таптакыр башка жакка кеткен окшойт. Ал тоону жакшы билбеген неме го? Болбосо ушул тоолордун эмнесинен адашат дейм да. Ошону айтсаңыз болуп туранда, мен издөөмдү улантайын. Кумар ордунан турду. Бир болсо тиги батыш тарапка кетиши мүмкүн. Эртең менен мен турганда ит ошол жакты карап жаагын жанып аткан. Койчу батыш жакты көрсөттү. Ошол жакка кетти дейсизби? Ал эми казактарга өтүп кетпесе болду. Болбоду, ошол тарапка кетти го. Ит ошол жакка үрдү. Ошакка кетти дегени да. Казактарга ооп кетсе ошол жактан табылат аныңар. Мейли анда жакшы туруңуз. Кумар кайрадан кол алышып коштошту да койчу көрсөткөн тарапка жөнөп кетти. Тоону жакшы билбеген неме го деп коет. Тоону андай жакшы билген адам жок го. Бирок мен сени баары бир табам деп ызырынды ичинен Кумар. Койчу Кумар далай жерге чейин узап кеткенден кийин ордунан туруп атына минди. Койлорду ирип коюп шахта жакка бет алды. Алмаз аны болжошкон жерде күтүп аткан экен. Тезирээк атка учкаш, тигилериң сенин изиңе түшүптүр. Койчу Алмазга жетип жетеликте кыйкырды. Алмаз атка секирип учкашты. Канчо экен алар? Азырынча бирөө эле келди. Алдыга кеткен немеси го. Ал шайтан сенин мага келгениңди билип койду. Чатырды тинтип чыкты. Мен ага сенин кечөөкү мага айтканыңдай кылып, адашкан жоокер келген. Таңзаары менен батыш тарапка кетти дедим. Ал ошол тарапка кетти. Бирок бир аздан кийин мен аны алдаганымды билип калышым мүмкүн. Ал жакта сенин издериң жок да. Ал кызы талак чөп үстүнөн из тапкан неме го. Ата, мен үчүн эми сизге да коркунуч туулуп калды го. Мен өз алдынча эле кете берсем болмок экен. Алмаз койчунун оюна макул болгонуна өкүндү. Эч нерсе эмес балам. Бөрү карыса бир койлу калы бар деген. Сени мен каткан жерден эч бир из кубар таба албайт. Койчу ишенимдүү корсулдап күлүп койду. Бадал черлерди аралап отурушуп, бир жерге келгенде токтоп калышты. Кана, түш эми аттан. Мындан ары жөө барбасак ат өтө албайт, деди койчу Алмазга. Алмаз аттан секирип түштү. Койчу атын бадалга байлап коюп, менин артымдан жүр дегенде ишарат кылды.
Алмаз анын артынан жыш өскөн алтыгана, ит мурун, табылгы, четиндерди аралап жүрүп отурду. Бир жерден Алтыгүл жөрмөлөө өтүүгө да туура келди. Капыстан эле шахтанын оозу көрүндү. Киши бою менен тең болгон оңурайган тоо борундагы тешик үңүрөйүп, үрөйдү учурат. Бул жер чынында эле оңой менен табылчу да эмес. Шахтанын оозун жыш өскөн бадал чер тыгыз жаап турат экен. Билген киши гана так түбүнөн чыгып көрбөсө көрүнчүдөй эмес. Койчу шыпылдай алдыга кирди. Шахтанын ооз жагы гана жарык, 5 метрдей баскандан кийин көзгө сайса көрүнгүс караңгы экен. Мына балам, эми сен ушул жерге башпаан алып тур. Мен сага тамак аш алып келип берип турам. Жарык жакка көп чыга бербе. Бирөө жарым байкап калбасын. Сенин карааныңды көрсө сагызганды эле билдирип коюшу мүмкүн. Тышка чыкчу болбо. Койчу болгон насаатын айтты. Ата, өзүңүз да этият болуңуз эми. Мен эртең ушул убакта келем. Ага чейин тамагың жетет го дейм. От жакчы болбо. Болуптур. Мен жөнөйүн. Жакшы барыңыз, этият болуңуз. Алмаз койчуга сана аркады. Мен тезирээк жөнөйүн, койлор да чачырап кетпесин. Койчу шашылып жөнөдү. Ал шахтанын так оозуна келгенде, анын маңдайында кайдан жайдан келгени белгисиз бир караан туруп калды. Алмаздын жүрөгү оозуна кептеле түштү. Койчу турган ордунда казыктай катты. Маңдайындагы жанагы иску бар экенин көрүп, акылы айран болуп, оозуна эч бир сөз келбей тигини жалдырап карап калды.